Өзüm de уялып калдым. Биринчиден алдыда бараткан эки лидер, мындайча айтканда, Эки атаандаш. эки атаандаш каражат менен алды. Кандай процент алса дагы. Кадимкидей эле 2000 сом, 3000 сом, 5000 сом дегенге чейин таратып. Хан өзү акча берип шайланбайт да, бул өзү уят нерсе. Экинчиден мен ушу карапайым элге дагы мындай көңүлүм ооруп калды. Эми алар да түшүнсө болот. Ушу 2000 сомго, эки ооз сөзгө, 200 грамм водкага алданды десек те болот да. Анан бирок жалгандын өзү далили болбойт. Бул мындай техникасы мүмкүн туура болгондур, андан кемчилик асыраак кеткендир. Бирок ушу добуш сатып алуу, ошо келечекти көрө билбей ар кандай убаданы берүү, мындай отурса алар эмес, жөнөкөй эле эр жигит деле, жөнөкөй деле эне деле, жөнөкөй деле аксакал деле уялат бул иштенчи. Мен мисалы мен уялып атам, чын эле экөөнүн ортосун, экөөнүн ордундан да уялып атам. Анан ушу карапайым элдин дагы ошончо алданып кеткенине уялып атам, ошо акчага мындай азгырылганына. Анан үчүнчү ушу бай жигиттер бар, чоң фирманын директорлори, ушу базардын жетекчилери, ошо жигиттер акчанын эле кулу болбой, ушу бийликтин күчүгү болуп алганына абдан өкүндүрөт да. Байлык бул колдогу муз ээрип кетет. Бийлик ийиндеги куш учуп кетет деп коет да кыргыз. Эң биринчи эле ушул байлар дагы, анан ушу башатта бараткан эки адам дагы абийирин сатты десем туура болот. Анан эми жыйынтыгы чыкса чыккандыр, санага сана, ал санакта эмес бул жерде кеп ошол иштин жүрүшүндө болуп атат. Жалганчылыкта болуп калат да бул жерде. Кыскасы, сиз бул шайлоонун жыйынтыгы менен макулсузбу же макул эмессизби? Мадумаров макул эмес деп. Уят ишмин да, уят иш. Уят иш, бул жалган иш. Шайлоо учурунда